Ассаламу алейкум, машина кеш каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалак Унаа базарындабыз. 11 декабрь 2022 жыл апта күнгө жекшемби навес астындагы унааларды көрсөтөбүз. Бул жакта ушул жылы жаңы моделде абалы жакшы унаалар көбүнчөсү турат. Ошонун менен катар бир аз баалары дагы жогору, кымбатыраак болот. Kia Sportage. Шундан баштай берсе окшойт. Андай лет туманниктерде 2016 кыймылдаткычын көлөмү 2, дизель, коробка, автомат. Ачкысыз кирүү, күзгүлөрүндө повторитель поворота, круиз контроль, кара кожа, тодон түшүү ассистенти, электроручник, драйв мод, автохолд, партрониктер, монитор, 2 зоналуу климат, 2 аймактуу ушундай тилекке каршы баасы жазылып аптыр. Кимге кызык болуп калса, өзүңүздөр телефон чалып сурап аласыздар деп ойлоймун. Так, Kia K5 2018 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, газ, $14,5 миң. Бул дагы свежий алып келинген. Кореядан партрониктер бар, камера бар. Салон бир көрсөтүп коелу. Так, айдоочуда отургучунда жылытуу жана вентиляциясы бар. Так, мульти баскычтар ролунда, кондиционер, кара кожа. Так, ушундай экен. Honda Jazz ушундагы көрсөтөлү. 2005 1.4 коробка вариатор, Япониянын сборкасы деп жазылып турат. $780 миң сом. Анан могул жерде аккордту караңыздарчы, могул аккордту мындай башкача дизайнда, оптикаларын карасаңыздар, LED. Дискалары дагы өзүнчө, мындай башкача формаларда. 2020 кыймылдаткычын көлөмү 1.5, свежий перегон. Двойной выхлоп. Бунда ачык бекен, жабык экен. Мында көрсөтүп коелу. Бунда да монитор бар, ошол эле спорт, эко режимдерге которуу, электроручник, автохолд, голосовой помощник, адаптивный круиз контроль, контроль полосы, полный фарш кыскасы. Баасы жазылып аптыр. Мо аккорд силерден эмес беле? Канча деп атты? 28 миң, Аха. Жакшы, $28 миң экен. Эми айтмакчы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгер сиздер дагы ушундай унааларды мындай жакшы абалда бир аз арзаныраак, бир аз эмес эле, кыйла деле арзаныраак Кореядан заказ кылдырып алсаңыздар дагы болот. Ал үчүн ушул азыр биз сиздерге айта кетебиз. Аманбай KG деген YouTube каналына кирип, ошол жигиттердин өзүнүн ушундай каналы бар. Алар дагы кардарларына ушундай буйртмаларды алып, өздөрүнүн унааларын, буйртмадагы унааларын көрсөтүп турат, обзор кылып турат. Сиздер дагы ушундай алып буйртма берип алыңыздар демекчимин. Экранда азыр ошолордун номерлерин чыгарып жазып коебуз. Ишеничтүү, себеби биз өзүбүз дагы ушул балдар аркылуу бир уна буйртма берип алып келдирдик. 2 ай 10 күндө келди, унабыз жакшы эле келди. Жана каналдын ссылкасын описаниеде калтырабыз. Балдардын номери дагы описаниеде болот.
сөзсүз түрдө ушул кызматтан пайдаланыңыздар демекчибиз. Уланта берели. Toyota Highlander бул дагы жаңы алып келинген экен, Грузия тараптан 2016 3.5. Так. Бул жагынан көрүнүшү $38,000 деп атат. Салонун көрсөтүп коеюн десем, эси бир аз сүйлөшүп аткан экен, ага тоскоолдук кылбай эле коелу. Ушундай. Так, дагы кайсыл машина деп аттыңар? Муналы? Hyundai Santa Fe 7 орунду экен. 2017 2 дизель. $21,000, мына басында жазып коеюн, жакшы. Ачкысыз кирүү. Контроль слепых зон. Автофарлар, ошол тодон түшүү ассистенти, рулю кожа, круиз контроль бар, вентиляция бар отуруштарында. Ушундай Santa Fe. Анан кийин Kia Sportage ушулбу? Kia Sportage. Ушуну дагы деп аткан. Бул канча болуп атат? $19,000. 2016 экен. 1.7 дизель, коробка автомат. Монитор. Ошо датчик дождя. Ошолор бар. 113 миң чуркаган. Лантерес. Honda CR-V 5. $2017. 1.5 турбина бар. Автомат $29,000. 552 15 70 00. Отуруштар кездеме экен, кожа эмес. Toyota Highlander, да, RAV4, RAV4 экен. Так, ошондо камера 360 градус бар, мынакей парктрониктер. 4 тарабынан тек. Гибрид 2019 2.5. Чуркаганы 79,000 километр. Европадан, Франциядан алып келинген. Бул жакта да сонарлар. Бул жагында мынакей люк. Эки режимде память отуруштарында, электро жылдырыштарда. Ошол эле голосовой помощник, круиз контроль. Жок, бул бирок адаптивдүү эмес экен. Мынандай монитор, так, антизанос, климат 2 зоналуу, электромотордун режимдерин которуу баскычы, кара кожа өзү. Ушундай RAV4 $41,000. Анан дагы могу катарынан да көрсөтүп коеюн. Toyota Camry 70 кузовта. Корея, бул дагы гибрид. Проекция бар экен, проекция есть, оказывается. Вот. Могу жактан көрсө болот. Гибрид. $35,000. Автофарлар, 4 айнектен автофункциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Ушундай старт стоп 55,000 чуркаган. Андан кийин Lexus ES 250 Кореядан 2016 2.5 $32,000. Есин байланыш номерлерин да бир аз кайталап коеюн, бироз деген 552 15 70 00. Люк бар, бунда көрсөтүп болу. Тоже гибрид, да? Гибрид экен. Жакшы, эми гибридтер билесиздер, бензинди азыраак жейт, ошонусу менен
айырмаланат. Анан дагы Mercedes-Benz E-класс 213 кузов. Знаки, көріп қойыңыздар. Турбо дизель Кореядан алып келінген дейді. 213. Ачқысыз кере, люк бар. Салон көрсе, салоны вообще сонун жыгач натуральный. Музыкасы кайсыл экен? Майда сирекне жакшы окулбай атат. Бул да фирменный музыка. Салону өзгөчө, жакшы, комфорт. Сөз жок чынында. Камера. Кожаларда аябай немецтерде жакшы. Сапаттуу чыгарылат. 2017. Цена сколько? $36,000. Lexus GX 470 2008 47 жоқ $30,000 екен ол. Так, Вантеврелі. Так, Audi тұрат бұл жерде, Россия темір номерінде. Q7 екен, 2006 4.2 бензин. $10,000, коробка автомат. Q7 екен. Toyota Camry, 50-нче кузов. Американец. жылы чыгарылган 2.5 автомат. Басы $15,000. Монитор бар, мультибасқыштар. Ушундай. Биз дагы ушуну менен жыйынтыктай берели. Бул видеобузду адаттагыдай эле ушул лайк басып, комментарий жазып коюңуздар ар бир видеолорубузга.